Бирок бияка келип дагы Кыргызстандын врачтары барган менен эч кандай биянафчы баарым айтышкан. Мен уже өлүмгө даярданып калгам ичимден врачтардын сөзүн уккандан кийин. Сиз кыргыз болгонуңуз үчүн бир жакшы адамдар аркылуу сизди таап калып, келип калып мен эч өкүнбөйм. Анткени ошол кездеги состояниямды билем. Меники өзүңүз билгендей өпкө жүрөктү алмаштырыш керек, башка жол жок дешкен. Азыркы жыгылыштар менде өздөрү айткандай күн калаарлык жакшы жыгылыштар болуп жаткан иш. Саламатсыздарбы эл журт? Бүгүн Түркияга дарыланганы келген жана Кыргызстанда кыргыз искусствосуна кызмат өтөп жүргөн Турсунай Узак кызы менен маек курабыз бүгүн. Турсунай, биринчиден Түркияга кош келдиңиз. Келгенден бери мына бир жумадай убакытты чогуу өткөздүк сиз менен. Дарыгерлерге барып көрүнүп жүрөбүз. Бул сиздин экинчи жолу келишиңиз менин билишимче. Жалпы Түркиядагы дарыгерлер жада калса Түркиянын өзү, эли, журту жөнүндө кандай ойдо калдыңыз, кандай көз карашта калдыңыз? Ошол боюнча айтып бересизби? Түркия мамлекетине мен 1-апрель айында келдим. Эми аябай акыбалым ооруп алды келди. Ага паскеди стадия койдугак. Мен аябай ал мезгилде жаман болду мага, оор болгон. Бирок ушул врачтардын сиздердин врачтардын аябай мыкты билбездигинен өзү ишин өз оюма жакшы кам көрүп беришти. Мен билбеген диагноздорду, мен билбеген дагы ооруларымды чыгарып беришти. Анан дарыланып, 4 ай дарыланып, мына эми келдим. Кудайга шүгүр, мени коляскада баспай келгем. Азыр мына өз бутум менен басып, ал кезде 5 кислород бир алчу элес экен. Үйдө дагы бөчөрөштүп калганда котормой кислородный бар болчу. Ошол сиздердин врачтардын дарылап жазып берген дарылардын резиндерин тагап барып, ушундай бутум менен, өз бутум менен басып, дем алып, сонун болуп калдым. Мен Түркия мамлекетине көз карап, көбүнчө мага адамдар өтө кичинекей жакты. Баштар кандай чоң жунуспарда иштесе дагы өтө жөнөкөй, өтө кичинекей. Анан аябай ар бир нерсени кылдап менен карашат экен. Анан дайыма жакшы мамиле кылышат экен. Сиздин диагнозуңуз элдик тил менен айтканда жүрөктө 2 тешик бар эле. Андан сырткары ошо убагында төрөлгөндө ушундай тубаса сиз жүрөк оорусу менен төрөлгөнсүз. Убагында операция жасатылыш керек болчу экен төрөлгөндөн бир. Бул жакта адаттагындай 1 жылдан кийин операция кылууну пландашат негизичи ошо жүрөк тешиги менен төрөлгөн балдарды. Сиз эмнеге операция жасатпай калгансыз? Менин негизи жүрөгүмдө тешик бар экени 4 жашымда билинген. Анан мен биринчи жолу ошо 6 жашымда Бишкекке келип көрүлгөм. Ошол кезде жазабыз керек экен айштандырып деген. Атам жазаткандан баштап коркком. Андан кийин 8 жашымда дагы келдим. Анда да жүрөктүн тешиги бир аз чоңойгонун билди, бирок анда дагы операцияга дешкен, бирок анда да үйдөгүлөр болбой коюшкан. Атам да кортуп беришкен эмес. Ошол убактан бери дарыланып жүрдүм. Анан эң биринчи Алтын шпасында биринчи жолу тесттеп берип, ошондон кийин ошо Бишкек шаарындагы кардиологиядан дарыланып чоттом 4 жылдан бери. Бирок менде тилекке каршы жиниш болгон жок. Бирок тешиги чоңоюп, өпкөм дагы көрүшүм менен айтканда өпкөнүн давлениясы деген оору ушулду. Ал кезде уже жүрөк операция жасаганга болбойт экен өпкөнүн давлениясы менен. 4 жылдан мен дарыланып элем, бирок такыр тез болгон жок. Акыркы ушул 2 жылда абдан күчөп кетти оорум. Анан мени Бишкектен дарыландым. Ушул бияка келерде март айында баштап, январь, февралдан баштап Кыргызстанда көрүнүп дарыланып жүрдүм. Бияка апрель айында келдим. Бирок бияка келерде дагы Кыргызстандын врачтары барган менен эч кандай биянафчы баарым айтышкан. Мен кабыл албайм. Больницадан чыгарып коюшкан, эми мындай чындыгын айтканда. Колостоледение болдук деп, ана Шипушса мамлекетине дагы барып дарылансам деп айтканда, эми тыянак чыкпары өтүштү экен айтышты. Демек натыйжа болбойт. Барган менен оора болосуң дегендей сөз айтылган экен да сизге. Анан сиз бул жака апрель айында келдиңиз, адашпасам.
ошо апрель айында келериңизден мурун биз врачтар менен консилиум жасап сиз жөнөткөн кагаздардын негизинде сизге айтканбыз, сиздин абалыңыз ошо илимдин тилинде эйзенменгер стадиясы деп коет. Бул акыркы стадияга жакын стадия болуп эсептелет. Сиз ошого карабай төбөкөл кылып келдиңиз. Келгенден кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Сиз келгениңизге бушайман болбодуңузбу? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ал кезде жанымды эне алган кезде туугандарым, үй бүлөм жан айласын болуп баардык нерсени кандай выход болсо ошол жакты карап кылабыз да. Кудайга шүгүр ошол издеп карап атып бир эки жер чыккан, бирок сиздерге насип болду. Сиз кыргыз болгонуңуз үчүн бир жакшы адамдар аркылуу сизди таап калып, келип калып мен эч өкүнбөйм. Анткени ошол кездеги состояниямды билем. Мен уже өлүмгө даярданып калгам ичимден врачтардын сөзүн уккандан кийин. Анан бул жака келгенде аябай менин ар бир органымды ар бир врач карап, ар бир менен сүйлөшүп, дагы психологтордон бери сүйлөштү. Мен аябай таң калдым. Анан мүмкүнчүлүк меники өзүңүз билгендей өпкө жүрөктү алмаштырыш керек, башка жол жок дешкен. Бирок мен аябай ойлондум, эми ал оор операция. Гарантияда жок ага операция болчубуз. Анан ошол кардиолог врач айтты, ушундай дары бар, сиз акчам жетсе, бирок кымбат дары, мен колго түшүнү керек, ичип көр деди. Ооба дедим, ичтим. Өкүнбөйм ичкениме. Азыр мисалы менен туугандарым, мени көрүп аткандар, мени тааныгандар, классташтарым, айылдаштарым көрүп атышат менин состояниямды. Кудайга шүгүр, сонун сөздөр жазып атышат. Ушул жака келгениме өкүнбөйм, туугандарым да колдойт, баары дешет, колунан келген жардамдарын беришет. Өкүнбөйм, канча өкүнөм, мен кандай состояниядамын, азыр баары Аллахтын каалоосу менен алып калып эле. Анан жакын даштар себепкер болду. Наверное, самолетто бара албайсың деп айтышкан. Мына экинчи жолу өзүңүз көрүп, бирок кичинакай зенип, бирок кичинакай буюрса кетейин деп атам. Дагы буюрса бул жакта врачтар январь айында кел дешти. Азыркы жыгыштар менде өздөрү айткандай күн калаарлык жакшы жыгыштар болуп атат иш. Биз сиздин ооруңуздун тарыхы менен таанышып чыкканбыз да. Сизде айрыкча акыркы бир жылда күчөгөн экен бул ооручу. Ошол маалда келсеңиз, бир жыл мурун жок дегенде келгениңизде, балким өзгөрүп мындан да жакшы болмок экен. Азыр деле кеч эмес. Эч келбей койгондон көрө кеч келсеңиз дагы алдын алуу мүмкүнчүлүгү жаралды. Бирок бир жыл мурун келсеңиз андан да жакшы болмок экен. Мурун Түркияга келүүнү эч ойлоп көрбөдүңүз беле ушул ооруга чара издеп? Түркия эле эмес, кандай бир мамлекет, башка мамлекет болсо дагы, эгерде менин ден соолугума карап бере алган, жугуш боло турган, операция боло турган, мисалы менде топто эт кесип бар. Анан өпкөдө бул Түркияга келгенде апрель айында 3-4 тешик бар экенин билдим эле өпкөдө. Анан мындан биз 4 жыл мурун эле Штеттеги өзүмдүн кардиолог врачыма кайрылып алганбыз, апаны кирип чет мамлекетке жиберсек болобу, высоту таап көрбөйлүбү деп айтканда, такыр бойдосун айтышкан. Убара болорубуз да айтышкан. Ошентип коюшкан, ошол бойдон такыр болбойт, операция жөнүндө ойлонбогула, үмүтүңө туруп эле болбойт, шийт эле дары менен кечкелеби деп коюшкан да. Түшүнүктүү. Эми буюрса дагы акыркы жолуку текшерүүлөрдө натыйжалар, ошо дарынын берген эффекти аябай жакшы жүрүп атыптыр. Буюрса 4 айдан кийин дагы келем деген планыңыз бар экен. Эмне деп ойлойсуз? Кийинки келерки көрүүңүздө кандай натыйжаларды алам деп ойлойсуз? Мен аябай чоң үмүттөмүн. Сонун кыялдарым бар, сонун үмүттөрүм бар. Өзүңүз көргөндөй жакын врачтар да айтты, сен көбүнчө бизге жардам беришиң керек, сен психологиялык жактан жакшы сыйдыштуу экенсиң, жакшы ыктабыңдуу экенсиң, алдыга атайын жаман нерселерди негатив ойлобойт экенсиң деди. Мен өзүмдүн табиятым ушундай. Анан мен январь айында буюрса мисалы айтты, өпкө давлениясым, өпкө катып калат экен. Азыр жумшарып келатыр деди. Дагы негизи бир жыл толугуш келгенден кийин жазайбыз дешти. Буюрса январь айында келгенде мындан да жакшы көргөндөрдү кармап, дайыма өзүмдү позитивге алып жүрүүм керек экенин айтышты. Айтып берген нерселерди кылып,
Аллахыма дуа кылып мен жүрөгүмдө сезем жакшы болот деп атайым ойлойт. Буюрса баары жакшы болот деп ойлойм мен дагы. Анан негизинен Кыргызстанда медицинанын абалы мен ойлойм врачтардын маалыматы эмес, бизде кыйын врачтар көп деп ойлойм. Бирок ошо техникалык жабдыктар жагынан бир аз көйгөйлөр бар деп ойлойм. Ошондон улам балким Кыргызстанда дарылануу мүмкүнчүлүгү бардык эле оорулар үчүн дарылануу мүмкүнчүлүгү болбой жаткандык. Бул боюнча эмне деп ойлойсуз? Эми акыркы жылдары менин көз карашымдайымча чет жактан дарыланып дава издегендер өтө көбөйдү. Анын себеби эмне экенин мен өзүм дагы мындай толук кандуу түшүнө албайм. Негизи врачтар, бизге врачтар көз тестана бар. Балки техниканын жетишсиздиги деп ойлойм мен деле. Анан эми кандай десем, ар кимдин ситуациясы ар кандай го. Мисалы мен сурангам, кээ бирлер балким онусу ичкилип калгандар бар. Мен мисалы бала кезимден билем. Бир өкүнгөнүм балким эртерээк десе, мисалы бияк кылдаштар айткандай, балким мындан жеңилирээк болуп келет деп ойлойм. Мен Кыргызстандын врачтарындай негативный айткым келбейт. Ооба иштейт врачтар баары көп атат, зубный бүтүрөбүз, кайрыларды бүтүрөбүз. Балким биз өзүбүз өтүштүрүп, кээ бир жарандарыбыз өтүштүрүп, кеч болуп калганда ошо Кыргызстандагы медицинанын эмеси бучу жетпей калганда чет жакка жиберип атат, техникалары жетпей калганда ошондой себептер деп ойлойм. Мен эми ошо чыгармачыл жүйөгө кичине башлагым келип аткан, бирок аралаш жүргөнгө көчү болду. Дагы деле ушу ден соолуктун айынан мен толук кандуу кийише алган эмесмин. Кудай буйруса айыгып алсын, алдыда көп пландарым бар. Анткени мен карапайым үй бүлөдөнмүн. Мага жардам берген кыргыз элим болду. Бир туугандарым, айылдаштарым, классташтарым, тууган уруттарым деген ушулардын айынан мага акча чогулду. Мен өзүм байкем аябай чыккады, бир туугандарым чыккады. Аябай ыраазымын мен бир туугандарыма, айылдаштарыма, классташтарыма, кыргыз элиме. Мени тааныгандар, тааныбагандар да жакшы ишенимдерин айтып, дуба кылып жаткандарын айтышып, аз болсо дагы деп салып жатышты. Мен биринчи жолу ушинтип элден жардам сурап жүрүшүм. Мына ошолор топтолгон акча менен мен биринчи дарыланып бектим. Экинчисинде дагы ошол эле элдин чогулган акчасы менен дарыланып атам. Мен өзүм эч кандай байлык булагым жок тилекке каршы. Эми биз ойлогонбуз да башындачы, акыркы стадияга келип калса, бул айымды куткарып калуу жада калса мүмкүнчүлүгүбүз болобу экен деп ойлогонбуз да башында келгенде. Бирок биринчиден өзүңөрдүн эркиңердин күчтүүлүгүнөн, экинчиден ошо дарыгерлерибиздин чын жүрөктөн жасаган аракеттеринен улам буюрса жакшы натыйжа берет деп ойлойм. Биринчиден ден соолукта адамдын өзүнүн эрки, өзүнүн күрөшү чоң мааниге ээ экен. Дагы мен кызыккан суроолордон бири, мисалы үчүн ошо жүрөктө эки тешик болгондуктан бул бир эле жүрөк менен чектелип калбай бул оору. Башка органдарга дагы залакатын тийгизе берет экен да. Бир оорунун функциясын жоготуусу башка органдарга дагы терс таасирин тийгизет экен. Ошонун айынан өпкөдө ошо жогорку кан басымы көтөрүлүп, азыр бизге ошо операция жасоого тоскоол болуп аткан нерсе негизинен ошо өпкөнүн кан басымынын бийик болушу болуп атат да. Бирок ошо өпкөнүн кан басымынын жогору болбош үчүн жашоо шарты адамдын, анан ошо абанын тазалыгы дагы роль ойнойт экен. Анкара шаарына келдиңиз. Анкара шаары Түркиянын борбору. Бул жактын абасы менен Бишкектин абасы кандай салыштырууга мүмкүнчүлүк берет экен? Кандай айырма бар экен деп ойлойсуз? Же кандай билбейм, бирок менин сезимим боюнча мен Анкарага келгенде өзүмдү жеңил сезип калганмын элден. Мен Бишкектен бир аз жайыраак бассам, биякта шуулдап басып калдым. Англишкам кадимгидей азая түшкөн, бирок бияктын климаты менен Бишкектин окшоштошот го, бирок биякта аба тазараак экени мага билинди, анан жеңилирээк сезилди мага. Соосу мага аябай билинди. Туугандарым да көрүп видеолор менен суулдап калыптырсың деп айтышты. Ошон үчүн бияка келип аны сразу билип, бир жеңил сезип калдым.
эгер Түркияга келип дарылансам деген ошо Кыргызстанда ошо өзүнүн оорусуна шыпа издеп жүргөн жарандарыбыз болушу мүмкүн. Ошолорго эмне деп сунуш берет болчусуз, эгер олуттуу бир оорусу болуп ошого Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүндө айла таппай жүргөндөр болсо? Мен өзүм башымдан өткөн үчүн ооруп жаткандарга айтарым, эгерде ошол жакта дарыланып атып жибиш болбой жатса, жакшы мейиш болбой жатса, дарт берген Аллахым давати берет. Ошол набасы кайсы жерде жазып койгонун билбейбиз да, издешибиз керек экенин түшүнүп, бул жерден болсо бизерден дабасы берип коет экен. Мисалы мен дагы деле айтам, мен 3 ай эмне мындай состояние болчумун, оозумдан тынбай кан чыкчу, мына өзүңүз көрдүңүз, тынбай кан кызып берсин, аябай ысып кеткен, оозумдан мурдумдан өтчү, каптакыр баса албай калгам, коляска менен жүрдүм, шаг аттай албай калгам, 3 айда. Бирок азыр турабайсыз, кандай мына 3 айдын ичинде результат көп. Албетте биринчи дагы айтам, Аллахтын каалоосу менен мен себептерин врачтарды айтам. Анткени өзүнүн көбүнчө ишин мыкты билген персонал врачтар экен деп айтам. Анан Кыргызстан деп туугандарыма айтарым, эгер мүмкүнчүлүк болсо бул жака келип көрүнүп, бир сыйра апалы балким дабасын бакып, любой жерге мындай көрүп беришин каалайм да. Кыргызстанда эле айланып жүре бербейм. Мен мисалы айтып аткандай, мен дарыланып келгениме Кыргызстанда 20 жылдан ашыптыр. Бирок мен Аллахтын буйругу мен мындай результатта болгон эмесмин. Менин өкпөмдүн давлениясы каксы түшкөн эмес. Мен да Кыргызстандан $500, $600 дарыларды ичкем. Бирок азыр ичкен дарыларым андан да 2 эсе кымбат. Бирок мага сонун действие берип аткан, Аллах каалоосу менен шифасын берип атат. Мен тыныч болуп атканына сүйүнүп, мен да башкаларга айтмакмын да, кечкеде ошондой состояниеда болуп жыбыш болбой сүйтүрүп берсе, сөзсүз бул жака келип дарылансын. Анткени бул жактын медицинасын өз көзүм менен көрдүм. Аппараттары күчтүү, даже роботтордон бери бар экен. Врачтар өз ишин аябай мыкты билет экен. Анан булар менин көз карашымда күлүп жайнап, сонун мамиле кылып эле адамды айыртырып коюшат экен. Ошоңа сире Жакшы, сиздин ооруңуз боюнча бул жакта натыйжа берип атканына биринчиден биздин жүзүбүз, менин жүзүм жарык болуп жылыш болуп атканына биринчилерден болуп мен кубанычтамын. Буюрса бул ооруну жеңип, сиз дагы 4 айдан кийин келесиз бул жака, жакшы болуп кетесиз деген чын дилимден деген ишеним бар менде. Эми сизди көп чарчатпайлы, сиз эртең буюрса алыс жолго кетесиз, мекениңизге кайтасыз. Буюрса дарыланууңузду улантып, дарыларыңызды өз убактында алып, кийинки жолугушууга чейин мындан дагы жакшы болуп, күлүп жайнап жолуга ал деп өмүлдүм. мен дагы бир акысык сөзүмдү айта кетейин. Мени себепкер кылып ушул жакта эми атын атабай эле коеюн, өздөрү билет. Биздин жакындар деп айтты, ошол жакындар аркылуу сизди таап калдык. Ошолорго разрешение айтып келе. Анан Аллах таалама шүгүрчү, чексиз рахмат, шүктат айтам. Ушундай күнгө насип кылганына, мени жакшы көргөнгө көрөт экен Аллах таала. Шүгүр. Анан менин чоң рахмат, ыраазычылык айткым келгени, кыргыз элиме аябай ыраазымын. Кыргыз элине, анын ичинен өзүмдүн айылдаштарыма, классташтарыма, албетте тууган урттарыма, туугандарыма аябай колдоп куттап, менин көңүлүмдү жыйнап касынай жакшы мамиле беришти. Ошондой адамдар турганда анан сиз жашагың келет экен. Анан сиз сонун кылып тосуп алдыңыз, суу төсөп кийдиңиз. Биз түрүп билбейбиз да. Сиз аябай өзү видео карандачыл деп жандырып, сөйтүп күлөсүз. Мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса жаңы райымда келип операцияга даярсың деп, бирөө операция болуп жакшы болуп кетсин. Ал кезде да сонун ыраазычылык таратабыз, же айтышабыз. Мен туугандарым сизге кудай салам айтышкан, дагы айтышкан. Бул айылып дарыланып кетсем эле баягы сиз менен мамилебизди токтотуп калгым келбейт. Анткени мен сыймыктанам, что ушул Турцияда жүрүп, кыргыз байкем ушул жакта иштеп, ушул жакта сонун болуп дотурлашып калган, бизге чоң жардам берди. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайм, үй бүлөңүзгө бактылуулукту каалайм. Ушу белди кирүүмө жарап,
Күбө бериңиз, эч сиз оорубаңыз. Булдук. Рахмат. Тейста бизге іздей боло жарандарга аман болуңуз, сиз жашашыңыз керек. Рахмат. Аллахым ошол күндөргө ошо сенин ден соолугуңа жетишип, ошо ден соолугуң чыңалып, ошол айыгып кеткен күндөргө жеткизсин буюрса, жеткизет деп ишенем. Жакшы ниет жарымыр дегендей. Буюрса жакшы күндөр али бери алдыда деп ойлойм.